Men Русланов Дастан 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Нарын областынын Актала районунун Жогорку Май айылында туулгам. Азыркы жашта 21 жаштамын. Ошол бияка сүйлөшүүлөр менен келип, байкелер айтты, келип ойноп бергиле деп. Ошондон ойнодук. Оюн аябай жакшы деңгээлде болуп атат. Биякта көкбөрүнү бускаши деп коюшат экен. Бускаши. Экөөнүн айырмасы эми бизде Кыргызстанда көкбөрүдө 6дан оюнга кирсек, биякта 4. Кыргызстанга 4төн оюнга кирсек, биякта 6дан кирет экен. Ал эми Кыргызстанда булакты тайгазанга ойнойбуз. Буюрса эми ошол бияктагы Афганстандагы көкбөрүчүлөр дагы ошо тайгазанга 2025-жылдан баштап буюрса ойной баштайбыз деп атышат. Ошо сүйлөшүүлөр болуп атат. Биякта байкелерибиз сүйлөшүп атат. Оюн жакшы деңгээлде болуп атат. Өзүң нече жашарлыктан угулокты башладың, оюнга башладың? Нече жаштан, нече йыллык? Мен 14-15 жашымдан улак ойноп баштагам. Кичинекей айылдагы оюндарды 16-17 жаштан баштап чоң оюндарга аралашып баштагам. Hozirgi temga qatnashgansan, kelgansan, faoliyat qilasan. Hozirgi temga qanday tekshirasan? Hozirgi tem Yammo Petrol temini. Бул убакка көптөгөн мээнеттер кеткен, аракеттер кеткен. Ошол анан бияктан чакыртып тур бизди, кел ойноп берсин деп. Ошондон келип калдык. Жакшы оюн болуп атат. Күйөрмандарга чоң рахмат. Бияка келип Кыргызстандан келиптир деп аябай колдоп атышат. Ошол кыргызстандык туугандарыма биз жакшыбыз буюрса. Баары жакшы, курсагыбыз ток, оюн жакшы болуп атат. Кыргызстан көкбөрү курамынын тренеримин. Ошол жерге Афган элине келип калган себеби ушул биздин эки баланын оюнун көбөсүп кетели деп. Ушул жерде Русланов Дастан бул жаш жаңы чыгып келаткан биздин мыкты көкбөрүчү. Андан тышкары бизде Кыргызстанда 2-3 мыкты оюнчу деп атын атай турган болсок, анын ичинен Кубаныч Султан уулу деп атайбыз. Ошол Кубаныч Султан уулу дагы келген. Ушу эки жигитибиздин оюну менен биз мындайча айтканда делегация болуп келдик. Ушул жерде биз чакыруу менен, атайын чакыруу менен Кыргызстан көкбөрүсүнүн жиберген жолдомосу менен келип калдык. Ушул жерге алган жериндечи. Ошо эки балабыз, эки көкбөрүчү жигитибиз жакшы оюн көргөзүп атат. Afg'onistonning o'g'loq o'yini yo biskashi deb bir siz qanday tekshirasiz? Nima farq bor Qirg'iziston va Afg'oniston o'yinlari orasida, bu to'g'rida aytib bersangiz? Har bir жердин өзүнүн бир оюну болот. To'g'ri. Бизде көкбөрү деп коет, бизде тайгазанга ойнойбуз. Ошондой эле Афганистанда биз талаалап ойноп жүрбөй, ушу эл көрсүн деп, журт көрсүн деп ушул жерге алып келип, кичине бир талаачага алып келип оюнга коюп койгону абдан жакшы. Өзгөчөлүгү эле 6дан ойнойт экен, бизде 4төн ойнойт. 6дан ойнойт экен. Анан бизде 15 мүнөттөн 3 тайм ойносо, буларда 30 мүнөттөн 2 тайм ойнойт экен. Ошол эле өзгөчөлүгү, анан арасында анча-мынча бар экен өзгөчөлүктөр. Juda ham yaxshi. Afg'oniston cho'pandozlarini, pahlavonlariga maydonga o'rda, ya'ni faoliyat qiladi. Siz qanday ko'rasiz? Yaxshimi? Bu tem yaxshi ilgari ketadimi? Bu to'g'rida aytib bersangiz. Afg'onistonning cho'pandostlari жакшы экен. Бизге Кыргызстанга да 1-2 жолу барып ойноп кетишкен булар. Балдарды жакшы тааныйбыз, анча-мынча балдарын. Бизге да барып ошо көкбөрү ойноп кетишкен. Ошо жигиттер бар экен, аттары жакшы экен. Ошо Өзбекстандан, Кыргызстандан, Казакстандан келген аттар окшойт да. Afg'oniston xalqi sizlar bilan qanday irtibotgadir, robitasi? Siz keldingiz, bu yerda mehmon sifatida keldingiz. Qanday Afg'oniston mardini barhurd qildingiz deb bilamiz. Bu to'g'rida aytib bersangiz. Bizde Afg'onistonda kelgende biz Kırgızstanda жүргөндөй эле жүрөбүz.
Eч bir ellerden bir başka bir jat көрүнүш көргөн жокпуз. Баары жакшы. Yaxshi. Жакшы. Кыргызстанда жүргөндөй эле жүрөбүз. Rahmat sizdan. Рахмат.